Signal деген эмне? Автоунаада турган сигнал баягы эле деген алдына бирөө чыкканда баскан сигнал. Бул сигнал деген алдыдагы адамга белги берүү. Сигналдын кандай түрлөрү бар? Воздушный, металлический, пластиковый бар. Так, сигналдын түрлөрү. Биринчи. Автомобильный сигнал, все виды. Согласно истории. Воздушный, Волга стиль деп коет, металлический, пластиковый азыркы жаңы чыгып аткан эң арзан звуковой сигналдар. Пластмасса, темирден, воздушный, мотор менен, улитка деп коет, родной темирден болот. Ушундай сигнал түрлөрү көп, бирок булар сигналдардын бардыгынын иштеши бирдей болот. Сигналдын ички көрүнүшү кандай болот? Автомобильный сигнал, внутри схема. Сигналдын ички көрүнүшү мындайча болот. Сигналда капталынан жарымын кесип койгондогу абалы сигнал көрүп турганыңарда бул сигналдын сырты. Бул болсо сигналдын ортосунда чинике болот. То экөөнү экиге бөлүп турат. Ушул сигналдын ортосунда ок бар. Ошол окту бул жерде магнитный обмотка бар. Ошол обмотканын ичин байкасаңар, ок киргенден кийин артындагы металлга тийбей турат. Качан ушул жака обмоткага плюс-минус бергенде, бул жерде ок темирден жасалган, ушу темирди вибрация кылат. Ошо вибрация болгондо бул эки жака калкыйт. Калкыганда бул жерде мындай айтканда тиникеден жасалган табагы бар. Ошол табагы могу тиникени чабат. Эми баягы тинике темирлерди чапканда баягы тың деген үн чыгат. Ошол үн үзүлбөй берилгенде сигнал азыркы биз уккан баягы тит, пап деген үндөр ошол бир эле удардын мындай удардын үзүлбөй берилип туруусунун себебинен чыгат. Анан буну үнү дагы жакшыраак, катуураак чыгыш үчүн улитка системада да кылышат. Мындайча азыр аны көрсөтүп берем. Мындай үн катуураак, анан эхо болуш үчүн ушундай кылып жайып коюп коет. Ылдыйда мындай дагы турат мынакей. Мындай эхо кылып коюп коюшат. Үнү катуураак чыгыш үчүн азыркы жаңы сигналдар. Эми бул сигналдар машинанын кайсыл жеринде турат? Автомобильный сигнал где находится? Машинанын под бампер турат. Көбүнчө бампердин алдында, решетканын артында турат. Же эгер бампердин алдында турган болсо, бампердин ылдыйында нижний порогтун ачык жеринде турат. Баягы аба кире турган жерде. Себеби үн чыкканда алдыда дуал тоспош керек да, алдыга кетиш үчүн. Мына мисалы. Мынакей. Мисалы, машина азыр бампери жок, алдында турат да. Мына бул дагы бампер радиатордун алдында турат. Штатныйлар ушундай турат. Мынакей дагы бир мисал. Мынакей, мына дагы бампердин ичинде турат, бампердин алдында турат. Мына дагы бампердин алдында турат, бампердин алдында турат. В основном сигналдар бампердин алдында турат. Көбүнчө япон унаалары бампердин эң астыңкы бөлүгүнө коюшат. Ал жаңы чыккан японский унаалар үстүнө коюп атат. Анан кийин немецкий унаалар подкрыльниктин астына коет, фаранын астына коет. Эми бул кайсыл жерде турушу табыш кыйын эмес, сигналдычы. Сигналды ар бир машинанын, мисалы, ар бир машинанын атын жазып туруп эле сигналын айтса көрсөтүп берет. Мисалы, эң көп машина Honda Fit, мисалы. Honda Fit, где находится сигнал? Согласно источнику, клуб любителей Honda Fit Jazz находится в руле. Мынакей. Ошентип өзү деле айтып берет. Анан кийин мына бамперна чечилип турат, бампердики. Honda Fit'тики мына бул жерде болот. Мына жеринде болот. Ушул жеринде болот. Мисалы да. Эмнеге десеңер, мына караңдар. Бир жагында расчетный бачок бар да мында. Расчетный бачоктун жанында мынакей сигнал турат. Нерде бир сигнал, экинчи сигнал нерде болот? Эки жагында болот. Мисалы, Фиттачы. Эми более точный информация алыш үчүн мынакей. Ушинтип эле мынакей.
Dagı bir modelinde şu yerinde turат. Eskisinde ana жаңысы var da. Eskilerinde жаңысы şu yerinde turат. Eskilerinde nerede turат? Nerede? Emnege жаңылар бияк өтүп калган десе, жаңыларга бул жерге дагы кошумча аксессуарлар коюлган да. Ошонго бул жерге батпай калганда орду алдыга жылдырган. Мынакей сигнал бордасын көрсөтүп, мына жерлеринде сигнал турат деп ушинтип видеолор көрсөтүп берет. Полный. Эмнелер чечесин, кант чечесин, дагы бир мына сервини уже башка сервини көрсөтөт. Өйдүдө башка сервини көрсөтөт. Мына баягы бампердин алдында кармап жүргөн дуга. Дуганын астында болот экен. Анан бул жакта адамдар дагы уже ал жерде кирбей калган маалыматтарды жазат. Ошолор жөнүндө кант чечсе болот. Ушуларды ham өтө полезный болот мисалы. Эми бул сигнал табыш кыйын эмес, дагы машыгасыңар ал боюнча. Эми кайсыл жерде турат жана эмнеге көз каранды дейт. Негизи сигналды айттым, сигнал койгондо ошол алдыга үнү кетиш үчүн бампердин ачык жерине жакын коет. Алдында аба шамал кирип, радиаторду мызгыза турган жерлерге, жакын жерлерге коет да. Сигнал уштап үнү чыкканда буулуп калбай катуу чыгышы. Ошондон эле башыңа салып мындай эки жагын карасаңар эле сигнал байкалып турат да алдынан. Эгер таптакыр көрүнбөй аткан болсо, анда түгү ачык болсо түгүнө коюп коет. Астына жерге каратачы. Же болбосо баягы алдындагы капоттун мордасына коюп коет. Негизи аны табыш такыр проблема эмес. Андан кийин схемасын кантип тапса болот. Схемасын сигналды баягы Google'га жазасыңар. Оңой эң көп схема сигнал. Эң көп информация ошо схема сигнал боюнча да. Google'дачы. Кирсеңер монтаждын түрү бар. Мына мисалы бул эски монтаж экен, бирок мына рульдан масса келет дейт. Эми ошол рульга масса келген, масса шлейф аркылуу барып туруп, кайра масса келет. Түшүнүңөрбү? Шлейфи бар машиналардын бардыгына масса келет, анан кайра чыгып кетет. Рульдун өзүнө масса алган машиналар өтө редкий. Анан рульдагы масса ишеничтүү болбогон үчүн ар дайым өзү шлейфтен масса алып кирип, кайра масса чыгарып кетет. Рульдан масса келет, сигналга плюсовой келип турат. Бул эски схема. Жаңыларда андай эмес. Жаңыларда мындай. Азыр бул аккумулятор, предохранитель, ошол аккумулятордун массасы кузовдо турат, плюсовой келет. 87 менен 85ке плюсовой бериптир, 30'una чыгарып сигналга бериптир. Бирден массалар кузовда. Экинчи жагына кнопка, мынакей 80 85 86га масса. Бул рульдан келет. Кнопка руля дейт. Эми көп адамдар адашат да, Google схемага кирсе 87ден киргизип, плюс 30'дан чыгарып кетет силовойду. Өзү негизи 30'дан киргизип 87'ден чыгарып кетиш керек. Бирок четырёх контактныйда айырмасы жок болгон үчүн чие берет. Бирок муну чечөш өзү теория боюнча тура эмес. Google'да да бардык нерсе тура эмес. Арасынан эң турасын өзүңөргө аласыңар да. Мына мисалы мына сигнал тура экен, мынакей, карагыла. Аккумулятордон мынакей масса плюстан 30'га келди. Эми мына плюсовой келдире эле управленияга, минусовой келди. Команда келген жерлерин чийбей коюп, мен түшүндүрүп берем. Аккумулятордон 30'га келди силовой. Ушу 30'дагы 87'ге чыгат, качан эле кошкондо. Азыр 87'деги барып, насос, мына насоста да плюс минус болуп бөлүнөт. Плюсна уланат, минус корпуска берилет. Корпус дейт. Эми управление контакттары бирөөсүнө плюска кошосун. Эгер сага рульдан минус келсе, эгер рульдан минус плюс келсе, анда буну минуска кошосуңар. Түшүнөбү управление. Эми бизди управляющий питание плюспу минус ошого карап, ну реле акыры плюс минус менен кошот да турабы? Ошону бирөөсүнө өзгөртө бересиңер. Бул жакта ошо управление деп коюптур. Негизи эски машиналарда рульдан мисалы огунан минус барат. Ошондо плюс берип коесуңар. 30'дагы плюска эле берип коесуңар. Бул 30'дагы силовой да через предохранитель келген.
Bunga biraz эле релештеш үчүн керек, ошон үчүн ушул жерден эле тартып коебуз, эчтеке болбойт. Анан буну рульдагы келген массага беребиз. Анан кийин японскийлерде мисалы бир эле сигнал турат дагы. Японский автомобильный сигнал. Байкасаңарбы, японский бул сигнал. Бир эле штекер бар да. Bunun massası korpusunda da şu temirge katırsan bunga plus bersen işleyt. Көп adamlar şunga relе koyup salat da. Bunga oja plus geldi de, plus kelgende tekşergende eğer signalga plus kelip atkan bolsa, anda ошонга relе montaj болгон. Releden çıkıp plus bolup kelip atat. Ал рульдан plus bolup келip atat деген сөз эмес да. Рульдан бир гана масса иштетилет. 90-95% масса иштетилет. Бир экеле машиналарды билем, рульдан plus келет. Анда өзүнүн жолдору бар. Эмне үчүн анда болгон? Мисалы, кээ бир келе Mercedes'ler bir-эки поколениясында рульдан масса келет, плюс келет. А так в основном масса келет. Азыр биз коюп аткан эки контакттуу сигналдар, анын корпусуна масса дагы жок, плюс дагы жок. Аны уже сигналды плюс менен минусту мындайына улайсыңбы, тетирип улайсыңбы, айырмасы жок. Ошонун жаңы сигналдар менен штатный сигналдардын айырмасы бир аз башкачараак. Бирок ошонун айырмасын түшүндүрүп коет. Японскийлерде бир штекер болсо, бул ушу плюс, бул масса. Ошока плюс келип, сигнал дароо иштей берет. Эми дагы так, эмне деген? Схемасы боюнча түшүнүңөрбү? Негизи андан оңой нерсе жок. Сигналды рульдан келген питанияны байкап алабыз дагы, ошого карап туруп монтаж кылабыз. Эгер рульда бизе плюс келип аткан болсо, анда биз реле коюп отурбайбыз. Минус келип аткан болсо реле монтаж кылабыз. Ruldan massa gelin. Так, андан кийин шлейф деген эмне? Жана кайсыл жерде турат? Шлейфтин сигналга эмне тиешеси бар? Негизи руль бурулат да турабы? Ошо руль бурулганча ошо сигналды ортодо үзбөй алып жүрө турган кассета деп койсо болот. Кассетанын ичи кандай болсо, матаниясы шлейфтин ичи дагы ошондой болот. Шлейф деген сөз өзү жалпак зым деген сөз да. Шлейф дегенчи өтө көп зымды өзүнө камтыган жалпак зым деген сөз. Эми ошо жалпак зымды узун кылып жасайт дагы кассетага орап коет. Автомобильный шлейф внутри схемы. Мынакей. Өзү шлейф деген нерсе мындай нерсе болот. Мынакей. Бул лентаны көрдүңүздөрбү? Лента оролуп турат. Эгерде рульду азыр солго бурсаңар, азыр более мына. Мынакей. Мына мисалы мына шлейф ортосунда. Ортодо мына өзүнчө айланат, мына сырты айланбайт. Сырты идиш, мындай идиш. Ортосу мынакей айланат. Ошо ортодо мына зым чыгып турган нерсе айланат. Ошо рульду кадаганда рульдун биз буруп аткан руль ок согу менен мына айланат. Сырты айланбайт. Сырты эмеге катат. Баягы гитара деп коебуз го. Ошонго же октун сыртындагы турбага катат. Ок менен ортосу айланат, сырты болсо айланбай туруп берет. Рульду бурганда мына айланат. Ошондо сол жака бурганда айлана берет. Мына көрдүңөрбү? Бир эле жалпак зым айлана берген. Таканча солго бурганда бул бир жака жыйылат. Кичинерээк. Мына кичинекей ободогуна жыйылат. Кайра оң жака бурганда мына сырткы ободогуна жыйылат. Түшүнүңөрбү? Кичинекейне чоңуна. Мынакей азыр мисалы. Мына азыр сыртына жыйылып турат. Көрдүңөрбү? Мына широкий болуп калган. Кайра оролгондо мына кичинекей ортосуна оролуп калат. Түшүндүрө алдымбы? Бардыгына шлейфта ушундай. Бул эскиче шлейф. Жаңы шлейфтерди дагы көрсөтөм. Бул рульда турган собранный абалы. Ушул собранный абалында мына окто азыр мына руль окто мына жер кысылып турат, ортосучу. Ошол мына окту бурганда ортосу айлана берет. Точнее азыр мына капкагы да ошонго жабылган. Мындай айтканда шлейф эки бет болот да, бет жагы айланат, асты айланбайт. Ошо бет жагында мына зым тачайт этип турган нерсе, мына зым тачайт этип турган нерсе.
мына торчать этип турган азыр айланат. Беттен жөн эле крышка болуп турат да. Рульга жабышып айлана берет. Айланганда баягы ичи үзүлбөй жүрөт, ошо менен кошуп. Анан кийин шлейф үзүлүп кетиптир дегенде баягы ичиндеги сонун болуп оролуп турган нерсенин бир жагы үзүлүп калса, мына рулонду чайнап таштайт. Ошо чайнап таштаганда мынандай болуп чайнап таштайт. Ошондо ичи үзүлүп, анан айырбактын сүрөтү жанып, сигнал иштебей калат. Үзүлүп кеткендечи. Анан баягы шлейфтин эки түрү бар дебедимби? Бири эски, бири жаңы. Мисалы эски метод мынун ичинде азыр жаңысы. Жаңысынын ичинде мындай прозрачный фольгасы бар. Бул помогатель деп коет. Жаңыда ушундай жөнөкөй эле пленка мынча. Бирок ошо шлейфти бири-бирине тийип, зака жеп калбашы үчүн атайын мындай пленка болот. Ушу пленка шлейф айланганда баягы жез бири-бирине тийип контакт берип жүрбесин деп мына пленка коюп турат жаңыларына. Мынакей. Да, мына пленка. Пленканын турушу мындай болот. Пленка мындай болуп турат. Ушул же араларында эме кетет. Так. Мына более точныйраак. Мына азыр мына пленка, мына шлейф көрдүңөрбү? Ушуну бир мындай барабаны болот, азыр барабанын көрсөтөм. Короче, 4 баллону бар, крышкасы бар. Нерде бир баллон, нерде бир баллон, нерде бир баллон, нерде бир баллон. Крышкада турат да. Крышка айланганда ошо дөңгөлөктөр мунуларды айландырып берет. Нерде шлейф, нерде пленка. Ошо шлейфтин үстүнө төшөйт, үстүнөн дагы шлейф кете берет. Түшүндүңөрбү? Бир пленка, бир шлейф, бир пленка, шлейф болуп отуруп, шлейф бири-бирине өйкөлбөйт. Сыртта арчылбайт. Эскилерде баягы көрдүңөр беле, просто так рулон, мындай эмес да. Эскилерде просто так уралган болот да. Ал биринчиде турган жерди оюп таштайт, пластмассаны. Экинчиден тез үзүлөт. Алчы, чем буга караганда тез үзүлөт. Экөөнүн айырмасы ошо. Ал эскиси да чыкты. Көрсөтүп коём. Бирок көбү түшүнбөйт. Неге булар түрлөрү болот экен деп коет. Неге түрлөрү болбойт? Эски машиналарда башкача, жаңы машиналарда башкача болот. Шлейфтин негизи баардыгынын эле иштеши бирдей ичи. Болгондо размерлери башкача боло берет да. Мисалы, мультирулю бар рульдарда зым нердеги иштекердин саны көбүрөөк болот. Ана жөн эле сигнал айырбак бар болсо, мына иштекердин саны азыраак болот. Мына мисалы мына сары айырбактын зымы особый болот мынакей. Мына сары айырбактык болот дайыма. Чорный сигналдык болот. Мына жерде дагы. Мына айырбактыкы, мына сигналдыкы. Түшүндүңөрбү? Ушинтип эле оңой эле да, ясный болот. Анан бул жакта канча жолу айланат. Мисалы, бияка канча жолу айланат, бияка канча жолу айланат. Кайсы жылы чыккан, кандай машинага чыккан, бул жакта түшүндүрмөсү бар. Корейскийдики корейче, японскийдики япончо, немецкийдики немисче жазылган болот, көбүнчө эле ошондой болот. Внутренний запчастьтар көп мамлекеттүү тилдерде чыкпайт, өзүнүн расмий тилинде чыгат көбүнчө эле. Шлейф негизи түшүндүңөрбү? Негизи өтө эле татаал нерсе эмес. Эми шлейфтин үзүлүп калган кантип билесиңер? Машинанын шит приборунда айырбак жанып калат го. Анан клиент келет, мен айырбагым жанып калды. Текшерип бер дейт. Ошол мезгилде сигнал басып көрүш керек. Эгер сигнал да иштебей аткан болсо, шлейф үзүлүп калган болушу мүмкүн да. Себеби ошол сигнал менен айырбакка бир эле шлейф кетет да. Баягыда алып чайнап таштаган болсо, чайнап таштаган видеону көрсөттүм го. Үзүп коет ошо шлейф менен. Эми айырбак үзүлгөндөн кийин таблого айырбак, рульдагы айырбак иштебей атат деп сигнал чыгып атат да. Анан шлейфти которосуңар, шлейфтин гарантиясы 10 жыл болот. 10 жылдан кийин любой эле машинаныкы үзүлөт, мисалы. Бизге көбүнчө эле баягы жылы 10 жылдан өткөндөн кийин машиналар келет да. Ошолорду уже үзүлүп калса, ошол клиент сурайт, эмнедин себебинен үзүлөт деп. Просто жез эки жака бир нерсени деле эки жака сындыра берсең, акыры сынат го туурабы? Какой-то өзүн чыдай турган 10 жол кылсаң, 10-чусуна сынат. Ошондой эле ал дагы эки жака кыймылдап отуруп, бир күн сынып калат. Сынгандан кийин үзүлүп кетет. Үзүлгөндө ичин чайнап салат. Рульду бурганда үн чыгып атат деп келет го. Ошондо дагы шлейфти үзүп, ичинде чайнап, баягы эме
катуу жезден жасалган пластик да. Пластик бири-бирине звук чыгарып аткан болот. Гырыт гырыт деп рульду бурсачы. Тоже ошондон жалп кылып келсе шлейфтен болуп калат. Анан кийин айырбак жана элек, бирок сигнал иштебейт. Ошону да шлейфтен болот. Кандай билесиңер десе, мисалы рульдөн сигналды басканда эгерде шлейф бүтүн болсо, релеси сөзсүз чикайт этет да. Эгер рульду бастың, эч кандай реледе звук жок, мына шлейфти бир текшерип коюш керек да. Эгер айырбак жана элек, эмне үчүн анда айырбактагы жанып калыш келе үзүлүп калса десе, баягы мисалы шлейфте мисалы 5 тым кеткен болсо, шлейфте минимум 5 тым кетет да. 5 тымдын үстүндөгү эң жоондору айырбакка кетет. Астындагы эң тонкилери сигнал, бирөөсү сигналга кетет. Эми могу тонкилер чем толстыйга караганда гибкийраак болот дагы. Анан назигирээк болот дагы. Булар ийилип атканда биринчи тонкилер сынып баштайт. Ошондо сигнал нол жакта сынып барып аткан болсо, мисалы мына үзүлдү, мисалы мына үзүлөт, акыры толук үзүлүп калат да, анан чайнап калат. Ошо эми башталып аткан болсо сынып. Тоже ошондо биринчи сигнал иштебей, анан айырбак иштеп аткан болушу мүмкүн. Бирок бара-бара эме да иштеп калат, айырбакта. Анан мультируль иштебей калган, мисалы мультируль бар да, рульда кнопкасы бар машиналарды. Ошол жактан иштебей атат деп жалып кылып келсе дагы, ошо айырбакты сигнал текшеребиз. Эгер алар да иштебей аткан болсо, шлейфтен чыгып калышы мүмкүн. Эгер экөө иштеп аткан болсо, анда балким магнитола жака уланбай калган болушу мүмкүн. Айтор ошо ортодогу рульдан башкарыла турган бардык нерсеге ошо шлейф тогот көрүп берген үчүн, эгер алардын ошибкасы жанып калган болсо, биринчи шлейф текшериш керек. Эми шлейфти чыгарып алып, кантип текшеребиз десеңер, шлейф чачпай эле, шлейфтин бул жагында штекер турабы, ылдыйында да штекер турат. Бул экөө барабан айланат. Ошондо бул жака мультиметриңерди коюп туруп, бул жагына. И бул жакта бардык контакттарга бирден тийгизип чыгат. Мындай айтканда, ошо зымдын бул экинчи башты табабыз да. Каждый штекердин экинчи башын текшерип коет. Мультиметр менен тестер менен айырмасы жок. Ошентип прозвонка кылып текшерип, үзүкпү, бүтүнбү таап алабыз. Мисалы азыркы жаңы машиналарда шлейф өтө чоң ойноп калганда, эмне үчүн десеңер, мисалы шлейфтин өзүндө ошо астында умный фаралардын валы турат. Ошол жерде умный фара, мисалы рульду бурганда солго фара жыгылат, оңго бурсаң оңго жыгылат. Анан кийин жаңы машиналарда подогрев руля бар да. Руль ысыйт, жаксаң. Ошо подогрев рулядагы через шлейф өтөт. Ошол жердеги ошибкаларды өчүрө турган, таблодогу историяларды көрө турган кнопкалар бар. Ал жерде толтура нерсе бар да, кыскасы. Машинаны скоросун кармата турган, мисалы баягы 60та кетип атканда 60ты басып койсоң, 60ты айдап кете берет да өзү. Ошол магнитофонду башкарган, подогрев рульду башкарган, умный фараны башкарган, рульдун положениясын башкарган, айтор толтура, азыр жаңыларында толтура датчик коюп салды да, рульдун өзүнө элечи. Ошол жерде руль шлейф калимвал датчик сыяктуу болуп иштеп берип коет да. Ошон үчүн бул шлейфтин негизи кызматы чоң. Эски машиналарда бир эле сигнал менен айырбакка иштейт. Ошон үчүн мына шлейф жөнүндө кичине түшүнүп алыш. Шлейфтин ичинде эч кандай датчик жок, мындай. Имею в виду датчик деп кандай десем. Ичинде бир эле зым бар, анан баягы датчиктер санай турган жерде барабандар болуп калат. Жаңыларында ошондой. Анан кээ бирки шлейфтерде мисалы Opel Astra, B Signum деген да бир-эки татаал машиналар бар. Аларда шлейфти чечиш үчүн эле, мисалы же ошо шлейфке жетиш үчүн рульдар чыгат да. Рульдары өтө татаал жол менен чыгат. Анан кийин ал чыгыш үчүн замок чыгарыш керек. Замок чыгарыш үчүн общий гитараны чыгарыш керек. Ушинтип бири-бирине татаалдашкан. Ошондой гана кээ бирки татаал машиналарда шлейфти ошол эмеге кошуп таштайт. Гитара деп коет го, фара жандырып өчүргөн ичине баардыгын кошуп таштайт. Ошонун ичинде чиптин антенналары кыскасы өтө татаалдаштырып экен да. Ошондой машиналарды ачканда өтө аккуратный болуш керек. Мисалы шлейф ичинде, замоктун антенналары ичинде ушундай машиналар бар.
ошо Opel'дер ошондой болот, көбүнчө эле. Ошолордо этият болуп атыш керек. Себеби чыгарам деп шлейфти чачып жиберишиңер мүмкүн, же болбосо антеннаны үзүп ташташыңар мүмкүн. Ал антенна үзгөндөн кийин антенна орточо бир $100 чейин алып калышыңар мүмкүн да. Антенна деген баягы чипти данныйын окуй турган антенна коет да, отмотка. Ошону көп адам сындырып алат, же ошону чыгарам депчи. Чыгат деп ойлойт да. Кээ бир машиналарда ошондой татаалыраак. Аларды бир аз интернеттен карайсыңар, ошол машинанын данныйын жазасыңар, как снять шлейф дейсиңер. Ошол өзүнүн кебетесин көрүп аласыңар, кайда саморезер бар. Ошентип сәл аккуратныйраак иштейсиңер да. А так шлейф руль чыкпайынча чыкпайт кыскасы. Бардык машинада шлейф замена кылсаңар, биринчи рульду чыгарасыңар. Эми ошол рульду кандай кыласыңар? Рульду түздөп туруп чыгарасыңар. Рульду түз абалына коюп, анан ошол абалда чыгарып аласыз. Анан же адашып калбайын десеңер, дагы оп менен рульга маркировка кылып койсоңор. Тагыраак кылыпчы. Кайра ошол жерге кадалчудай болот. Себеби жаңы машиналардын рульдары компьютер менен тураланат да. Эгер компьютерин жок эле руль чыгарып алган болсо, кайра компьютер менен түзөмөйүнчө кайра түзөп бере албай калышы мүмкүн. Анан кээ машиналарды сен баллонду буруп туруп рульду чыгарып алдыңда кайра рулуң түзөп салып койгон болсоң, баягы рулун түзөйм деп жулуп алыш мүмкүн шлейфтичи. Мындай санабай салып койсоң. Мисалы, шлейфти биз чыгарганда саналып эле турган. Мисалы, бул жака 1, бул жака 3 болуп турган да. Анан кийин биз шлейф чыгартып да ремонт кылдык дагы. 2 кылып салып койдук. Мындай, мисалы, шлейф ортого туруш керек да. Общий 4 жол мотание болсо, 2 жол ортого кылып туруп, 2 бияка кылып салыш керек да. Эгер рулуң бул жака болуп турат, бул сол жака 1 жолу айланат, оң жака 3 жол айланат. Сен 2 кылып салып койгон болсоң, шлейф үзүп аласың да өзүң элечи. Ошо рулуңду түз кылып чыгарсаң, шлейфти дагы ортого келтиресиң. Мисалы, шлейфти биринчи общий бир жака айландырасың. 6 жол айланды мисалы. Анда 3 жол айландырып ортого келтирип салып коесуң. Түшүндүрүп атамбы? Мындай айтканда ичин баланс кылыш керек да. А жаңыларда андай эмес уже. Жаңыларда аниям баланс кыласың, рульду компьютер менен баланс кыласың. Мисалы, азыркы 570 дагы 1-2 ушундай машиналар бар. Мен точно аты эсиме чыгарып атам, ошолор через компьютер регулировка болот да. Аны эмнеге десеңер, рульду айдап баратканда рулуң кыйшыктап көрсөтө берет монитордон. Рулуң кыйшык баратат депчи. Рульду бурсаң, машина бурулуп кетет. Ошондой да болуп калат. Ошон үчүн рульду сигналдоондойм деп эле шлейфтерди чачып, кайра жыйсаңар, ашып чыгып калыш мүмкүн адам да. Ошонго кичине кылдатып менен маани бериш керек сигналга дагычы. Түшүнүктүү болдубу? Сигнал боюнча вопростор барбы? Жок. Жок, эч кандай.